Кимдеги орозо туткан адамдын оозун ачырса, кана магфирatan ли зунубихи, күнөөлөрүнө кечирим болот дейт. Ушул жерден бир суроо пайда болот. Эгерде өзү орозо туткан адам бирөөнүкүн ачырса болуп тур, ал белгилүү. Бирок кандайдыр бир зарыл себептер менен кечирип коесуздар, улуу сөздү уят жок. Аял затына этек кири келип, төрөтканы келип, же катуу ооруган себептен орозо кармай албай атса, же боюнда болуп калып балага же өзүнө зыян келиш жагдайда, же баланы сүт эмизүү мөөнөтүндө 2 жыл же 2,5 жылга чейин бала кыйналып калыш коркунучу бар болсо, ушул шариатта зарыл себептерден улам ооз бекитип орозо кармай албагандар дагы бирөөнүн оозун ачырса ушул сооп берилеби? Ханафи Масхаб ибн Абидин шейх Ротул Мухтардан наам ооба дейт. Шариатта зарыл себептерден Алланын уруксатын пайдаланып ооз жаап кармай албай калса, орозо туткан адамды ооз ачырса чын жүрөктөн адал тамак аш менен, анда ошол күнөөлөрүнө кечирим болот деген хадис аларды да камтып алат дейт, унутпаңыздар. Ва итq raqabatihi minan nar, эртең кыяматта мойнун тозоктон азат кылат деп атат жалпы денесин. Кудай үчүн ниети түз болуп, эл көрсүн эмес, ибадат кылып орозо туткан адамдын оозун ачырган адамга. Ва kana lahu mislu ajrihi min ghayri yanqusa min ajri shay'un. Ошол орозо туткан адамды ооз ачырып атпайбы коноктоп, жайылдастыргандан даамсыздырып. Ошол берки ооз ачып батасын берип аткан адам ошол күнү канча ибадат кылса, ошонун сообу кемебестен берки сыйлаган ооз ачтырган адамга да толук берилет дейт. Факал ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар айтты да: "Я Расулаллах, лейса куллуна яджиду ма юфаттирус сайм." Ооба колубузда болсо ар бир Рамазандын түнүндө биз ооз ачтырууга даярбыз. Бирок кээде ага тамак ашыбыз жок болуп калсачы, ооз ачтырууга эч нерсе таппай калсак эмне кылабыз деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп айтып атат: "Ю'тиллаху хада саваба мен фаттара сайман ала тамра." Эгер шарты жок болуп атса, шарт жагдайы жок дегенде бир курма, финик бар го, бир курма менен дагы тамыр менен да ооз ачырган адамга ошол соопту берет. Бүткүл күнөөсү кечирилет, мойнун тозоктон азат болот, беркинин сообу кемебестен буга дагы жугуштуу болот деген сөз. Ау ала шарбати ма, же жок дегенде бир ууртам суу менен оозун ачтырган болсо да кызмат кылып алып келет. Ау мазкати лабанин, же болбосо ошо бир ууртам сүт менен оозун ачырса дагы дейт. Өзгөчө замзам суусу менен ооз ачырууга аракет кылыңыз. Бул азыр Кудайым берип аткан чоң мүмкүнчүлүктөр.